жашым 63-64-темин. Менин мына кардицепс кошулган красный чайды өтүм алдырбай калдым да. Өтүм кайып кара болуп өттүм. Оозум кургап, тилим оозума батпай, тилим учуна чейин чаргайып кеткен да. Тиштеримен бери түү десем түкүрүк чыкпайт да. Түү десем түкүрүк чыкпайт. Анан ал улама аш казаның ооруп, сыдырып ооруйт да, мына байланычы. Өзүм чакит чайып өңүм дуалдай болуп кетет. Анан эми приступ болгон кезде да эңкейип отуруп түкүрөп калган. Кара болуп, кабат болуп немелер дырс түшүп кеткен. Анан немемечи. Эми көпкө чейин алдырбай жүрдүм да, алдыргым келбей. Эми темшин ичсем деп турсам, анан эми компания аттууну билбеген менчи. Анан эми айласыздан ошол да жардам берет экен дегенден ичсем, анан Батма деген мага ошо Кочкордодан ошо красный чайды берди да. Эже өтүңүздү дашы эгер майдарак кылса ушул жардам берет деди да. Ошондо орозо эле да, мен орозо тутам еще да. Анан эртең далигин ысык элтеп кичинекей демдебал ысык ичип мымыштып тербетет да. Бир 10 күн кечки амал ачкандан кийин көпкө ошо чайды ичип алып элем да. Кийин анан 10 күн ичкенде эле результат берип, баягы приступтардын баары кайтып кетип, кыйналбай калдым да. Тилим саргайгандар кете баштады, оозуман түкүрүк пайда болуп калды. Баягы ашказаным сызып ураган азайды. Анан андан тышкары дагы ошондон мен өтүм алдырбай калдым. Андан тышкары ар бир орозодо мен сразу красный чайды ашатадан келдим. Жашым 63-64-темин. Менин мына кардицепс кошулган красный чайды өтүм алдырбай калдым да. Өтүм кайып кара болуп өттүм. Оозум кургап, тилим оозума батпай, тилим учуна чейин чаргайып кеткен да. Тиштеримен бери түү десем түкүрүк чыкпайт да. Түү десем түкүрүк. 63-64-темин. Менин келдим. Жашым 63-64-темин. Менин мына кардицепс кошулган красный чайды өтүм алдырбай калдым да. Өтүм кайып кара болуп өттүм. Оозум кургап, тилим оозума батпай, тилим учуна чейин чаргайып кеткен да. Тиштеримен бери түү десем түкүрүк чыкпайт да. Түү десем түкүрүк чыкпайт. Анан ал улама аш казаның ооруп, сыдырып ооруйт да, мына байланычы. Өзүм чакит чайып өңүм дуалдай болуп кетет. Анан эми приступ болгон кезде да эңкейип отуруп түкүрөп калган. Кара болуп, кабат болуп немелер дырс түшүп кеткен. Анан немемечи. Эми көпкө чейин алдырбай жүрдүм да, алдыргым келбей. Эми темшин ичсем деп турсам, анан эми компания аттууну билбеген менчи. Анан эми айласыздан ошол да жардам берет экен дегенден ичсем, анан Батма деген мага ошо Кочкордодан ошо красный чайды берди да. Эже өтүңүздү дашы эгер майдарак кылса ушул жардам берет деди да. Ошондо орозо эле да, мен орозо тутам еще да. Анан эртең далигин ысык элтеп кичинекей демдебал ысык ичип мымыштып тербетет да. Бир 10 күн кечки амал ачкандан кийин көпкө ошо чайды ичип алып элем да. Кийин анан 10 күн ичкенде эле результат берип, баягы приступтардын баары кайтып кетип, кыйналбай калдым да. Тилим саргайгандар кете баштады, оозуман түкүрүк пайда болуп калды. Баягы ашказаным сызып ураган азайды. Анан андан тышкары дагы ошондон мен өтүм алдырбай калдым. Андан тышкары ар бир орозодо мен сразу красный чайды ачып алам дагы. Оозумду ачканда адамдар кайра чай ичишет, чаңкоосу батпай суу ичишет. А мен бир 2 немеле красный чайдан ичип алганда суу баягы чаңкоом калат да. И орозону да кыйналбай тутасың да. Эми эсепте да. Бул немен ал экинчи результат. Мен өзүм кызым, эң кичинекей кызым птец деп коет экен медицинада. Баласын күнүнө жеткизе албайт да. Анткени ошо кызда белогу канча миллион дейби ошондой көтөрүлүп кетет дагы. Белок көтөрүлгөн кезде давление 180ге чейин чыгат да. Ошондо биринчи баласы кетип калган, экинчи баласын ушу менден анда мында красный чайды ичип койгондуктан чалатуудан. Ал эми баланын териси жокту болгон, кийинки баласычы. Анан эми немеден врач айтканда, чичип сыйып атат, бул бала болот деп эптеп мен өзүм бала кылып алганбыз да. Анан быйылкы жылда дагы боюнда болуп калып, анан кийин ушу красный чайды ичип барды. Анан ушу 6 айдан декретке чыккандан кийин 6 ай, 7 ай болуп калган кезде эле белый чайгын
Анан багы бел болуп көтөрүп, давлениеси көтөрүлө баштады. Анан муну белый чайды ичип, ушу белый чай менен давление көтөрүлгөндө аны эч кимдин, даже медицинанын күчү жетпейт да. Эми бул биздин практикада да. Немеден баягыны сразу алып барып эле, например, биздин Кочкардадан ошол жерден асмукөл саят доктурлар. Анан Жалал Абадка келип, 1 сутка асмукөл менен алган баланы туудуруп таштайт да. Только лечение рот дейт да. Ошол кызым биз доктурга барбай, доктурга көрүнбөй, үйдө жатып, белый чайды ичип жатып, ошого анан 37 неделге жетип, анан кийин эркек бала төрөп алды да. А баланы дагы полноценный бала төрөлдү. Анткени алиги бала кыймада болгон жок, паркида болгон жок, ыйлабай, папы эле эмип жатат. Илгерки биздин балдардай болуп. Ушундай сонун. Бул чудо да эми. Медицинасы күчү жетпеген биологду неме түшүрүп берди. Али врачтар жүгүрүп жүрөт да. Птиц экен. Анткени ал багы суу жап-жашыл болуп кетип, баланы кысат экен да. Али врачтар келип жүрөгүн текшерет. Бар жогу таза да баланычы, полноценно. Азыр прививкаларын алып, жап-жашыл. Сонун бала болуп калды.